Москвага келип иштесе болбойт негизи, чынында эле. Чынында эле болбойт. Мурдакы неме кылган анча кыйын болуп. Анча кыйын болуп калды. Анча эле кыйын болуп калды. Неже бул менттер тосуп алып, документтерин сурап, алып барып камап коюп, 10 миңден акча алып атат деп эле ушинтип атпайбы? Эми баары элечи. 10 миңден алган. Чындык нерсеби? Ооба. Кыргызсызбы? Не знаю, не понимаю. Не знаю, не понимаю. Вот так. Грубо айтканда ошол 100 тапса болот да. 100 миң тапса болот. 100 миң тапса болот алар. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу жердештер. Бүгүнкү роликте туугандар, Москвада азыркы учурда бардыңыздар билесиздер, документ боюнча анан көптөгөн эле проблемалар бар. Көпчүлүк адамдарды баягы депортация кылып Кыргызстанга жибергендери бар. Анан көпчүлүк учурда баягы базадан чыкпай калган мекендештердин кармап ушул адилеге алып келип, ушул эмес, эми ушундай адилеге алып келип акчасын алган учурлар көп. Мурда 5 миңден ала турган болсо, азыр 10 миңден алып атат деген маалыматтар келип түшүп атат туугандар. Анан бүгүн роликте сиздерге айтып беребиз. Ар бир адамдар менен туугандар жолугабыз бүгүн көчөдөнчү. Кыргыз көрсөк деле, өзбек көрсөк деле, кимди көрсөк өздөрүнөн сурайбыз туугандар. Өздөрүнөн сурайбыз, документ жөнүндө кандай проблемалар болуп атат, Москвада жумуштар кандай болуп атат. Ушул жөнүндө бүгүнкү ролигибиз болот туугандар. Видеого сөзсүз түрдө бир-бирден лайктардан басыңыздар жана ошондой эле видеону аягына чейин көрүңүздөр. Видеонун алдында азыркы айткандай эле ушул именно полицияга түшкөндөр боюнча видео болот. Андыктан аягына чейин видеону көрүңүздөр туугандар. Азыр дальше Кузьминки метрого барабыз. Азыр туугандар Кузьминки метрого барып, кыргыз мекендештер анткени ал жакта көп. Ошол жакта ар бир кыргыздан сурайбыз, кандай документациядан кандай кыйынчылыктар болуп атат. Көпчүлүк эле азыр коркутуп атпайбы баягы? Билип билбей элечи. Россияда азыр документ кыйын болуп калды, келсе болбойт, мурда мындай документ жагынан кысып атат, анан депортация кылып атат, анан жолдон эле кармап атат депчи. Бүгүн ошолорду сиздерге так анык кандай болуп атканын мындай адамдардан жүзмө-жүз көрүп, без монтаж, без ничего сиздерге жеткирип беребиз. Видеону аягына чейин көрүп, анан бул видеону WhatsApp группаларга, Кыргызстандагы баягы бир туугандарга жиберип коюңуздар. Алар дагы көрүп кабардар болушсун. Өзүңөр билесиңер, Россиядан түшкөн, Кыргызстанга түшкөн эме акча, мына мигранттардын акчасы кумтөрдүн акчасынан көбүрөөк туугандар. Ошон үчүн мен ойлойм, мындай мүмкүнчүлүктө келип иштей бериш керек, коркуштун кереги жок. Буюрса туугандар, өзүңүздөрдүн көзүңүздөр менен бүгүн видеону аягына чейин көрөсүздөр. Ошол видеого сөзсүз түрдө лайктардан басып аягына чейин көрүңүздөр. Моим ролик братан. Чисто вот ищем кыргызов, да? Есть тут, которые ночуют в метро там где-нибудь? Смотри, Как зовут? смотри. 2 месяца назад, Ага, полтора месяца, Ага. полтора месяца ага. со мной С тобой? дружил один киргиз, Один кыргыз, ага. Нурлан. Нурлан. Да. Нурлан его зовут. Где он сейчас? Он Соша. Соша. Он где Слушай, сейчас? Слушай. Ага. Короче говоря, вот так вот. Мы с ним тусили, здесь, да. Ага. Он тоже такой был, Ага. ну, бродяг такой. Туугандар, өзүңүздөр көргөндөй эле азыркы учурда Кузьминки метрого келип жеттик. Бул жакта вкусная точка, бул жакта кыргыздар, өзбектер аябай көп ушул жердечи. Буга чейин кыргыздардан баягы издеген болчубуз, азыр орустарды көрүп калдык, сурап атам эми. Кыргыздар барбы дагы жардамга муктаж, же ушундай метродо түнөп аткан, же көчөдө калган десем, Нурлан деген бирөө бар дейт, бул орус байкебизчи. Эми азыр бул жактагы адамдардан деле сурайбыз, балким болуп калса жардам беребиз туугандар. Бирок биздин бүгүнкү целибиз туугандар башка нерсе. Но чыгып калса жардам беребиз. Ошол. Биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Ошол туугандар. Азыр бул жактан акырын вкусная точкага өтөбүз. Правила надо всегда соблюдать. А то бул жерде баягы Ош базарда жүргөндө эле бир эме кылыпчы, кызылдан деле өтүп кетет бул жердечи. 5 сарыда Ош базарда өтүп кетет го. Дал ошондой бул жердечи. Ошол. Бул жактан азыр тияктан курьер байкелерге барабыз. Бул жакта силер көрүп алса керек. Курьер байкелерден барып сурайбыз, бүгүн таксисттерден сурайбыз, башка жумуштагылардан сурайбыз. Эми бул жакта кыргыздар көп негизичи. Бардыгыдан бир-бирден сурап, силерге айтып беребиз туугандар. Ошол, видеону аягына чейин көрө бересиздер туугандар, эми бул жагыначы. Туугандар, баягы азыркы учурда баягы көпчүлүк эле видеого түшкөндөн уялышат экен, жана башка бирок тартынгандары сүйлөбөйбүз деп атат. Эми сүйлөгөндөн сурап беребиз, бирок туугандар. Эми аракет кылабыз туугандар, ар бир эле адам токтотуп сурагангачы. Бул жакта биздин
курьер мекендештер бар экен азыркы учурдачы. Ошолордон сурап көрөлү. Жакта акалар акырын кеткендер кетип атат. Уялгандар уялтат. Салам алейкум. Кандай экен? Жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз, иштериңиз кандай атат? Жүрөсүз аман эсен. Жүрөбүз. Атыңыз ким? Шахром. Шахром. Каяктан болосуз? Баткен, Лейлектен болом. Мандарак Баткен, деген Лейлек. айылдан болом. Мандарак деген айылдан болот экен. Бул жак байкебиз өзүңөр көрүп турасыңар, курьер болуп иштейт экен. Азыркы учурда мына Россияда кандай болуп атат өзү жумуш? Негизи эле иштесе Жакшы болот. эле иштесе болот, ооба. Иштесе болот. Ооба, жакшы эле иштесе болот. Дакмыла жолдон велосипед айдап баратсаңар, тосуп алып, Эми ошол полицейский тосуп алган, ошол регистрация сурайт. Основной эми ошол да. регистрация сурайт. Регистрация сурайт. Регистрация боюнча кандай кыйынчылыктар болуп атат өзү негизи? Жок, эми Кыргызстандан болсоңуз жакшы да. Жакшы. Например, 3 айлык болуп атат. 3 айлык Айга канчага ошол жасадыңыз? 6000 да, 3 айга. 6000 жасайсыңар. 6000 жашайбыз ооба. Жасайсыңар 3 айдан кийин кайра жасайсыңар. Кайра ооба ошондой переделить кылып кетсе болот. Кирди чыкты кылып, Жок, кирди чыкты жок, жок. Пока мен эми келгениме 8 күн болду, эми иштеп атам. Жакшы эле. ким болду? Эми иштеп атасыңар. Яндекс, Сбермаркет экөөнү тең иштеп атабыз. Нормально, иштесе болот. Нормально эле, ооба. Ошол айга эми грубо айтканда ошол 100 саат тапса болот да. 100 000 тапса болот. 100 000 тапса болот ооба. Үйдө Кыргызстанда жаткандан көрө келип бул жактан Ооба, 100 000 иштесе болот. болот. Ооба, жакшы. Аракетке берекет. Аракетке берекет. Келип алып анан жазсаң бирок акча таппайсың. Жок, ошондой ооба. Бирок мына бул жерде турсаңар келип бир рейд болуп атат же башка деп алып кетип калып. Жок, андай нерсе. Документ нормально эле болсо сизге Документ главный нормально болсо главный ошол документ. Анан кээ бир балдар бар, жатып алып, мемботко барып, немеге барып, өзүн күйдүрүп, Мембот? 300 000 өзүн неме кылып атат, ставка. Ставка коюп, Ошондой балдарга да айтып коебуз да, ошондой негизичи иш. Эми ата энеси үйдө кутат го, мисалы, атам балам мага акча салат депчи, эми ошондой максатта жөнөтөт. Но булар эми бар. Неме эмес, жок эмес, бар. Ну, неме кылат да. Мемботко кирет, ставка ойноп, ондой кылып жүргөндөр бар. Мен досторумда эми ондой жок. Ну, например, көргөнмүн да. Ооба, ошондой. Бул дагы бир чоң проблема. Ооба. Ну, например, азыр келесиз го, мисалы, аккаунт сразу эле ачасыз, 20 күн миграцион менен жүрсө болот, ошого чейин пулду акчаны кылып алып, регистрация, квартплата кылып берсеңиз болот. Ошондой вопрос. Ооба, ондой. Сразу келип туруп эле курьерге жумушка сразу чыкса болобу? Ооба, сразу чыкса болот. НН сиңиңиз болсо болду. Эне сиңиз болсо болду. Болду, ооба. Регистрациясы жок эне сиңиз жазса Ооба, болобу? ооба, сразу эле өздөрү Сразу неме кылып жасап түшүнөт да ошонучу. Жакшы. 100 000ге чейин акча тапса 100 болот. 000ге чейин эми Андан грубо эми- айтканда онун дагы тапса болот, аракет кылса болот. А так ошол 12 саатта 100 000 ошол күнүгө 4 000, 5 000 иштеп коюп атабыз да. Жакшы. Айга эсептесек бир 100 000 болот да ошондо. Расходдор бар. Квартплата Ооба, ошондой квартал. расходдор бар. Немеге бересиз ооба. Чоң рахмат. Рахмат эки. Ушинтип эле өзү бирок мына тууган айткандай келип баягы бинго бом, бинго бом, бен бом ушундай нерселерди ойноштун кереги жок тугандар. Бул мына тууганыбыз келип келгенде 8 күн болуптур, иш жакшы дейт тугандар. Кыргызстанда баягы туруп алып эле паника кылгандын кереги жок экен өзү негизичи. Ооба, ошондой. Азыр дагы дальше бул жакта мекендештерден сурайбыз. Калгандарын деле ойлорун сурайбыз тугандар. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр тугандар. Кызыгы алды болот окшойт. Буюрса мына биринчи эле адамыбыз өтө сонун эме кылып берди. Ошол. Аягына чейин көрүңүздөр. Сизге чоң рахмат. Рахмат, братан. Хоп, болуптур. Дальше ушул жерден баягы мигрант көрүнсө эле барып сурай беребиз эмичи. Анча-мынча бизди көрүп качкат окшойт, анча-мынча. Бул жакта кичине эме болуп окшойт. Бул жакта биздин өзбек мекендери иштейт. Салам алейкум. Кай жол ака? Салам алейкум. Кандайсыңар? Жумуштарыңар жакшыбы? Каяктан болосуңар? Жумуштарыңар кандай болуп атат? Жумуш жакшы. Нормально? Каяктан болосуңар? Өзбекстан. Качан жаңы эле келдиңерби? Документтер кандай болуп атат? Кыйынчылыктар жокпу? Не жардам бере алабыз? Эч кандай жардам берем. Эч кандай жардам бере албайбыз. Жок. Мындай жакшы эле болуп атабы? Иштеген келдиңер? Не жумуш кылган келдиңер? Бу жерде ака дворник да. Дворникке келдиңиз. Зарплата канча экен? Зарплата Бар. 50 000, 100 000. 100 000. Уялбай эле коюң, бул эме YouTubeга эле чыгат. Жаман ролик эмес. Жөн эле социальный ролик да, бул элдерге маалымат берип атабыз. Биздин баягы Өзбекстандан, Кыргызстандан, Тажикстандан келген баягы мигранттар азыр ушунда кыйналып атабы же келип иштесе болобу деген эле болот просто. Кыйналган достор бар. Жардам бериң. Жок, жардам берген эмес, мындай акыйкатты элге айтыш керек болуп атат. Мындай иштесе болобу деген нерсечи. Болот. Иштеген иштеп. Иштеген иштеп. Канча болуп келгенсиз сиз? Келген январь 12-си. Январь 12-сте. Азыр учурда доордо иштейсиз. Жакшы эле болуп атабы? Бүгүн выходнойбу? Болуптур. Атыңыз ким? Орза. Ороз ким? Орза. Орозали ака. Болуптур ака. Ишиңизге ийгилик. Болуптур. Ушу
Өзбек туугандар экен. Бул жакта биздин кыргыз дагы мекендештер экен. Нормально. Кыргыз акалар экен. Бу жакта дворда иштегендер окшойт. Ассаламу алейкум. Акалар, кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Тынчсыздарбы? Амансыздарбы? Чоң рахмат. Өзүңүздөр. Кантасыздар? Ишиңиздер кандай болот? Болотабы? Биз ушу ролик тартып жүрдүк эле, ака. Атыңыз ким сиздин? Төлөнбай. Төлөнбай ака. Биз ролик тартып жүрдүк эле, азыр учурда баягы Кыргызстанда көпчүлүк айтат го, Өзбекстанда, Россияда кыйын болот. Адишаров деген. Учурда мына Россияда мигранттар боюнча суроо болуп атат. Кыйынчылык болуп атабы, мындай менттер жагынан кандай, баягы полиция тарабынан кандай кыйынчылыктар болуп атат? Жумуш жетише эле атабы, баягы дворниктердин зарплатасы көтөрүлдүбү? Же кандай болуп атат? Өзү келип бияка келип иштесе болобу деген эле суроо да. Ким билет, биз иштеп атабыз. Иштеп атасыздар. Зарплата бир 100 миңдей бар өзү. Могу жетпесе мындайраак бар, Кудайга Жакшы, шүгүр. жетип турат. Жетип турат тиричиликке. Жакшы. Тиричиликке жетип турат. Келип иштесе болот. Болот, Кудайга шүгүр. Мындай рейд болуп, эмелер келип кармап, мындай жолдон тосуп алып, адилинге алып барып камап, мындай кыйынчылыктар болбой атабы? Болгондой эле. Бизде андай жок. Каяктан болосуз өзү, ака? Мен Оштон. Оштон болосуз. Документиңиз кыргызбы? Жок, мен российский. Российский, а? Биякта ошондой. Бияктыкы. Кыргыз бала неме мен жумушка албайт деп. Сиздики да российский. Бери российский. Бул жактардыкы российский экен. Бирок жакшы эле, российский экен тийбейт да. Тынч эле иштеп атабыз. Тынч эле иштеп атат. Ошол 2 жылдан бери тынч эле иштеп атабыз. Жакшы. Ишиңизге ийгилик анда, акалар. Биз дагы кыргыздарды карап көрөлү андачы. Болуптур, акалар. Ошо, бул жакта акаларыбызки российский эме экен, гражданство экен. Кыргыздарды дагы карайбыз эми. Бул метрода көп өзү негизичи. Аягына чейин көрө бересиздер, туугандар. Артында келе да деген. Бу жакта акабыз бар экен. Сурап көрөлү да. Кыргыз окшойт. Салам алейкум. Кандайсыз ака? Кыргызсызбы? Иштериңиз кандай болот? Жумуштарыңыз? Биз YouTube'га бир социальный ролик тартып аттык эле. Эмне жумуш кыласыз? Таксиде. Как раз бир такси керек болот эле. Жумуш кандай болот таксиде? Кудайга шүгүр эле. Иштесе болот. YouTube'га чыгасыз. Бул кандай болот? Бир кыйынчылык болуп атабы? Полиция тараптан. Кыргызстандан бул Россияга келип, азыр Москвага келип иштесе болобу же болбойбу? Көпчүлүк эле азыр айтып атат го, баягы Россияга барса кыйынчылык болуп атат экен. Азыр невыгодно болуп атыптыр депчи. Билбейм, ошону биз деле көрбөй атабыз да. Көрбөй атасың. Бирок жакшы эле, мурдагыдай эле. Болот, ооба. Иштесе болот. Таксиде эми кандай болот жумуш бир күндө канчаны тапса болчу деп атат? Болот. 3-4 миң бар. Таза. Таза 5 миң бар. Таза. Иштесе. Болот. Жакшы, кыйынчылык вообще жок. Жок, ака. Регистрацияны канча жасап атасыңар? Регистрация ошо 7 миң, 8 миң, 6 миң аркылуу, ар ким аркылуу жасап атат да. 3 айга. 3 айга. Каяктан болосуз өзүңүз? Кыргызстандан. Кыргызстанга сен. Көпчүлүгү баягы YouTube'га чыккан баягы камеранын сүрү бар өзү негизичи. Көпчүлүк уялышат анан. Мен биринчи жолу көрүп атсам кийин бардык маалыматты айткандан бир аз уялышат. Бирок туугандар, ошо. Не болсо да сизге рахмат. Дагы дальше эмелерди карайбыз. Көрөрлөрдөн, дагы такси байкелерден, башка жумуштарды кылгандардан карайбыз эмичи. Бул жакта ошол жерде турабыз эми, эмне кылат элек? Ошол ары бери аз айланалы, дагычы. Видеону аягына чейин көрүңүздөр туугандар. Ошол. Саламатсызбы же? Кыргызсызбы? Не знаю, не понимаю. Не знаю, не понимаю. Вот так. Эми, эшенсе эмес. Ладно. Бул жакта акабыз келе жатат экен. Күрөрлөрдү эле кармап. Салам алейкум. Кандайсыз ака? Жакшысызбы? Шашылыш эмессизби? Заказ алып алдым. Заказ алып алдыңыз эле. Болуптур ака, ишиңизге ийгилик. Иш кандай болуп атат? Жакшы болуп атабы? Болот. Сонун. Каяктын гражданисиз? Кыргызстан. Кыргызстан. Документ жактан проблема болбой атабы? Жок, жакшы бар. Канчага жасатасыз? Канчага жасатып, канча расход кетип атат? 3 айлык 7 миң. 3 айлык 7 миң жасатасыз. Болду ака, ишиңизге ийгилик. Хоп. Ошол туугандар. Дальше метронун эле алдына барып туруп эле чыккан эле кыргызды кармаган ушул жакшыраак окшойт. Интервью бергенди берет, бербегенди бербейт туугандар эмичи. Бардык эле баягы YouTube'га чыккысы келе бербейт. Балким бирөөнүн кредити бар Кыргызстанда, балким бирөөдөн качып жүрөт. Ошол туугандар. Аягына чейин көрө бересиздер. Красный. Бул Ош базарда эле дедим эле ба. Бул жакта бир кыргыз байкебиз бар экен. Келип сурап көрөлү. Салам алейкум. Кандайсыз? Кыргызсызбы? Каяктан болосуз? Кайсы жактан болосуз? Бир YouTube'га ролик тартып аттык эле ака. Жаман нерсеси жок. Чисто мына документтер кандай болуп атат деген эле суроо. Кыргызстанда бул жака келип иштесе болобу же болбойбу? Ушундай эле вопрос. Мен болуп атат. Болуп атат. Документ кылып атабыз. Кандай болуп атат? Эмне жумуш кыласыз өзүңүз? Азыр трактор айдап атам. Трактор айдап атасыз? Гражданство Кыргызстан кайсы жакта? Кыргызстан права менен. Жакшы эле болуп атабы? Ооба. Келгениңизге канча болду? 1 айдан ашты. 1 айдан ашып калды.
Kırgızстан'a salam деп koyayım beni. Uyal çağıra eкен. Болуптур ака. Хоп. Азыр эми бул жактан чыкканды ушинтип кармай бериш керек бул жердечи. Чыктан кыргыз болгон болсо карай бериш керек. Ошол Кыргызстандагы мекендештерге ысык салам жолдойбуз биз делечи. Туугандар азыркы учурда ушул метродо турабыз эмичи. Кыргыз чыгып калса сурайбыз деп элечи. Оң жакта экөөбүз кетип атат. Мына кыргыздар экен. Бул жактачы. Байке, салам алейкум. Кандайсыз? Кандайсыз эже? Жакшысызбы? Кыргызсыздарбы? Биз YouTube'га ролик тартып аттык эле. Эмеденчи? Азыр гражданство кайсы жак силерге? Кыргызстан эле, кандай кыйынчылыктар болбой элеби мындай? Бир рейд болуп, алпары камап коюп, акчаны алып, тонобой элеби? Жок, нормально эле. Регистрация кандай жасалып атат өзү? Регистрациям Кудайга шүгүр эле азырынча. Канча жасатасыздар? Регистрацияны деген билбейм, мен эсимде да жок, өткөнкү жасаткан. 5-6 миң, э? Ушундай го примерно. Жакшы эле. Эмне жумуш кыласыз байке сиз? Стройкада элем. Стройкада элесиз. Иштесе болот. Келгениңиз канча болду? Келгениме 3 жыл болуп барат. 3 жыл болуп барат. Кыргызстанга бир салам деп койсоңуз болот дачы. Жок, тартып эле. Салам. Камера тартып атат бул жактачы. Эми билбеп турмун. Жакшы эле, Кудайга шүгүр эле баары. Болуптур. Атыңыз ким? Азамат. Азамат ака. Каяктан болосуз? Чүй. Чүйдөн. Чүйдүн токмогунан болот. Чүй Токмоктон. Болду ака. Ишиңизге ийгилик. Бар болуң ака. Рахмат. Кыргызстан сизди сагынып атат. Кыргызстанга кайтыңыздар. Ошол. Бул жактан карайбыз, эмичи ушул жерден чыккан кыргыздарды карай бериш керек. Эмне кылат элек андан башкача? Кыргыз, өзбек көрсөк. Азыр мындан кийин ары жактарга барабыз эмичи? Каралачы, бул жакта өзүнчө эле бир бул Кузьминки бир Ош базар сыяктуу жер да, туугандар. Ош базар сыяктуу. Кыргыздар аябай көп, анан эмеге светофорго карабай өтөт. Точно да. Анан бул жакта чайканалар көп, башка нерселер көп дегендечи. Биздин мекендештер көпчүлүк ушул жерде жайгашкан өзүчө. Анан кыйналса ушулар кыйналмакта. Кыйналса ушулар кыйналмак. Эже, саламатсызбы, кыргызсызбы? Эже, бир эки сөз сүйлөп койбойсузбу YouTube'га? Эжелер өзү негизи уялып атса керек. Кыз болсо экен бир жан. О, ака келип атат. Салам алейкум. Кандайсыз байке? Кыргызсызбы? Жумуштарыңыз кандай болуп атат? Эмне жумуш кыласыз? Доордо эле. Доордо элесизби? Жумушуңуз кандай болуп атат ака? Биз YouTube'га ролик тартып аттык эле. Кыргызстандан келгенге мындай жакшы эле болуп атабы, иштегенге возможность бар бул жакта? Кыйынчылык жокпу? Менттер тосуп алып, документтерин сурап, алпары камап коюп, 10 миңден акча алып атат деп эле ушинтип атпайбы? Эми бар элечи. 10 миңден алган. Чындык нерсеби? Ооба. Чындык. Сизди камады буга чейин, же кармаган жокпу? 2 жолу бар. 2 жолу. 10 миңден бердиңизби? Жок. Канчадан бердиңиз? 2 миң бердим, 500 штраф жазып бердим. 500. Эмне себеп, неге жазып берди штрафты? Түшүнүксүз болду. Не себептен десем, я не знаю, вот командир деди, дежурный деди. Акча алыш үчүн эле. Может ошондой. 5 миңди карманына салды бир болсо. 2 миң биринчи алды, без документ. Без документ. Ооба. Документим мына жакта мен собой алып жүрбөймүн, жоготуштан коркомун. Сиз дворда иштейсиз? Ооба. Экинчисинде карма алып барда деленега биз государственный жумушта иштейбиз. Бизди просто так албайт ишке. Бар жок официальный дедик. Десек, не знаю деди, алып барды, текшерди. 3-4 саат кармады. 3-4 саат кармады. 500 рубль штраф жазды. Мындай учурлар көп эле кездешеби? Быйыл айрыкча. Быйыл айрыкча, э? Документ өтө татаал болуп кетти. Татаал болуп кетти. Өзү канчаны төлөп атасыз документке? Документке, если хозяин болсо, бесплатный эле болот. Бесплатный эле. Ата кылгандар болуп атат, квартирасына коюп 8 миңден 31 миңге дер болуп атат. Бир жылга коюп. Бир жылга 31 миң болуп атат. 3 айга жасаган. 3 айга 8,5-9 миң болуп атат. 8,5-9 миңге. Сиз государствода иштейсиз, сизге бесплатный эле, э? Жок, өзүбүз кылабыз. Сиз канчадан кылып атасыз? Мен өзүм 8,5 миңге кылгам. 8,5 миңге. Бир жылга. Жок, 3 айлыкка. 3 айга. Кымбат го да эми, бирок 3 айга. Кымбат да. Бурда өзү бир жылга 6,5 миң, 5 миң берчү элек, э? Ооба. Жакшы. Ака, ишиңизге ийгилик. Атыңызды айтпадыңыз? Сапар. Сапар. Каяктан болосуз? Кара суудан. Кара суудан. Салам деп койсоңуз болот, тартып аласыз, Ошол туугандар. Бул жактан дальше карай беребиз, эмнече?
Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Кыргызсыз ба ака? Болду ака. Сиз керек болуп атасыз. Пул алмаштыра турган жер каерде бар? Пул алмаштыра турган жер ака. Билбейт экенмин ошону, честно айтчы. Эмне алмаштырыш керек болуп атат? Акча, Рубльди сомгабы же сомду рубльгабы? долларды. Долларды рубльга. Банктарга барып алмаштырсаңыз жакшыраак байке. Каерде бар? Ушул аркы бетте бар, наркы бетте бар, бүт эле жерде бар банкча. Таппай жатам да мен. Таппай жатасызбы? Ушундай издесеңиз бар ака. Долларды алмаштырам дейт. Эже кыргызсызбы? Бир эки ооз ютубка сөз сүйлөп берип койбойсузбу эже? Биз сүйлөп койсуз. Болуптур. Биз баягы азыр документтер кыйын болуп атат деп ушундай болуп атат экен го азырчы баягы. Кыргызстандан Россияга келип иштесе болобу же өтө эле кыйын болуп кетиби Россияда? Невыгодный болуп атабы же баягы полиция тараптан кыйынчылык болуп атабы деген суроолорго эле жооп алабыз деп ушинтип ушул жерде турабыз өзүчө. Ошол жөнүндө эле бир эки ооз сөз сүйлөп койсоңуз эле болот. Баары жакшы эле келе берсин. Баары жакшы эле келе беришсин дейт. Жакшы эле баары. Гражданство эмессиздерби? Семьяңыздар менен баардыгыңыздар. Жакшы. Ошол туугандар, мына өзүңүздөр көргөндөй, бирөөсү документтер кыйын болуп атат десе, бирөөсү жакшы дейт. Бирок эми насиби туугандар келе бериш керек. Келип ишти кыла бериш керек. Бирөө 8.000 берип аткан болсо, бирөө 6.000 берип атыптыр документтергечи. Бирөө 5.000 берип атыптыр. Эми ар кимиси ар кандай экен. Азыр эми калгандардан деле сурай беребиз бул жердечи. Кыргыз байгелер экен бул жердечи. Булардан деле сурайлы. Салам алейкум. Кыргызсыңарбы? Ооба. Бир эки ооз сөз сүйлөп койбойсуңар, ютубка тартып аттык эле. Не жумуш кыласыңар? Жок, ушундай болуп экен. Жок, бул мындай эле ютубка эле. Ютубка баягы суроо ушундай. Уялбай эле коюңуз. Ютубка суроо ушундай. Кыргызстандан азыркы учурда Москвага же Россияга келип иштеген мүмкүнбү же мындай кыйынчылык болуп атабы документ жактардан же полиция тараптан кыйынчылык болуп атабы же жумуш жактан кыйынчылык болуп атабы? Не көрөм. Кыйынчылык эми бардык жерде эле кыйынчылык бар го. Ар жерде кыйынчылык бар. Эми сравнение кылганда мурдакы немеге караганда анча кыйын болуп. Анча кыйын болуп калды. Анча эле кыйын болуп калды. Не жактан кыйын болуп атат? Жеңилдик жактары да бар, но бир канча бир 3 жылга салыштырганда уже кичине кыйын болуп калды. Но законно. Законно. Законно болуп калды. Но биздикилерге кичине кыйыныраак болуп калды. Потому что биздикилерди билесиз да. Андай Жеңил болгон сайын жатак болот дейт го. Ошондо биздикилер анча деле чуркабыз келбейт. Азыр болсо, мындай ушуга чейин бир полицияга түшүп акча берип көрдүңөрбү? Канча акча бердиңер? Как раз ошонун мамилесине кетип атам да. Чогуу баралбы? Жаган мен азыр немеге кетип атам? Границага. Границага кеттесиң. Не болду? Неге кеттесиң? Квартирадан биздин регистрация боюнча по факту жерде жашаган эмеспиз. Жашаган эмесиңер? Аха. По факту жерден жашап атам. Квартирадан кармап кетти. Удварение берди, эмне? Удварение берди, сотко ашып. 10 күнгө. 15 күнгө. 15 күнгө. Чыгып келиш керек, кайрадан кылыш керек. Кайрадан кылыш керек. Ишеничтүү регистрация өзү квартирага, башка квартирага койгонсуңар да, Эми башка квартира эмес. Как обычно мурдагы эле жасатканбыз, но алар регистрацияны под Москвага коюп койгон да. То есть учетка уже под Москвада. Бирок ушул жерде гостибиз деп андай болбойбу. Алар деле тупой эмес экен да. Ишенбей коюшту да. Ишенбей коюшту. Айтып көрдүңөр. Ну прям жаткан жериңден эч ким ишенбейт да. Как обычно жатсаң эч ким ишенбейт. Жаткан боюнча квартирада өзү канчадан жашап атат азыр учурда кыргыздар? Кандай болду эми? Болгондой. Как оно есть? Эми ар жерде ар түрдүү бой. Просто биз өзүнүн кругтагы балдар бир жерде иштейбиз эми. Бир жерде квартира снимать этип жашап атабыз эми. Где-то 10 баланын ары. 10 бала. Канча комната? 3 комната. 3 комнатада 10 бала. Жаман эмес? Жакшы эле бул. Жакшы. Өтө жакшы. Алла ушул эч ким неме кылбайт. Жакшы. Бирге барып, бирге келип иштейбиз. Но просто эми бардыгыбызга рейс ал жерге болгон эмес. Бизге эмне кыйынчылык болуп атат? Бизге кыйынчылык болгон жери то, что биз ошо жашаган жерибизге регистрация болушубуз керек да. Болуш керек. Но эч ким ага соглашение бербейт. Бербейт. Берсе дагы кичине акчаны көбүрөөк бериш керек, но эми бул жактын граждандар деле мындай неме эмес да. Бирок квартира снимать этип жатканда ошо менен договор кылып жашаса болот да ошол жерде, туурабы? Бирок 10 адамга по-любому коюп бербейт, бирок. Коюп бербейт. Көп болсо бир эки бергенде эмес, ал жерге жашатканга разрешение бербейт. Разрешение бербейт, Жашаганга разрешение бербейт. Максимум 5-6 жетады. 5-6 жетеді. 3 комнатага даже. Ну эми ал жагы уже
по своему болуп кете берет да өзү. Азыркы учурда мына силерди ушинтип кармады эми. Расход канча болот экен эми? Границага чыгып, кирип, силерге еще штраф да салып берди булар, Канча штраф салды? Штраф 5. 5000 штраф салды. Штраф 5 000 плюс граница 8 000. 8000. Плюс кайра келесиң 8 000 документ. Рахмет. Плюс Жумуштан расход барып келгеним. Плюс жумуштан каласың. Ну, где-то 3 күндөн Кыйын калат. эле, негизи, Анча эле кыйын. Анча да кыйын, Жок дегенде ошону ну ладно, жаңы Кыргызстандан келгендерге 3 айга майлы. Ошондой кылып берсин, но 1 жылга узартып берсе жакшы. 1 жылга узартып 1 жылга узартып берсе. Мурда 1 эле жылга жасалчу, сразу эле, моментально. Мурда моментально 1 жылга жасалчу. Бирок биздин кыргыздар моюнга алыш керек, ошондо деле жасатчу эместер. Ошондо эле жасатчу эместер. Эми жасаткан менен берки документ жасагандар кээ бирөөлөр фальшивый жасап койчу да. Жасап койчу. Азыр эми как законно болуп атат да. Закон чегинде болуп атат, но биздикилер аны көтөрө албай атат. Көтөрүлбөй атат. Көтөрө албай атат, потому что мурда жеңген нерсе көнүп калганбыз. Сахарова боюнча кандай болуп атат? Ошол маселесин билбейм. Бара элексиңиз. Бара элекмин. Баргым да келбейт. Барыңар да келбейт. Честно, баргым келбейт. Бирок жумушка сурабай табам, Сахарова документтерин. Сураган учурлар болду. Эми алар деле түшүнөт деп мен айттым, Сахарова мен барбай эле коеюн. Мен лучше ошол жака барбагыла, башка бир жолун табайлы деп. Анчалык деле бир главный эмес экен, значит, Сахарова, Эми Сахарова просто эми сизди учетко коет да, просто каерде жүргөнүңүздү билиш керек алар. Ошол эле. Анын башка немеси керек деле эмес ошо. Чоң рахмат. Өтө сонун маек кылып бердиңиз. Атыңызды айтпадыңыз да? Айдешер деген канал, бул каналчы. Ютубка чыга Ютубка чыгат, ооба. Ушун чыгарып эле коймодуңуз. Ошол. Ондар бизде байкебиз аябай сонун сөздөр сүйлөп берди өзүңүзчү. Эже кыргызсыздарбы? Ооба. Сиздерден бир-эки суроо берсек болобу эже сиздерге? Сыртка чыгып эле суроо берсек болот, Болобу? Документация боюнча азыр Кыргызстандан айтып атышат го баягы. Кыйын болуп атат Россияга келип иштеген депчи. Ошол боюнча сурайын дегенбиз да сиздерденчи. Кандай болуп атат өзү? Азыр айтып атышат баягы полициялар кармап 10 миңден акча алып атышат, анан рейдтер көп болуп атат. Ушундай деп элечи, бир нагылган эле адамдар го бар элечи. Бул жакта чыкпай атасыз. Башка жактан чыгат дейсиз. Ютубка чыгат дежи? Апай. Ютубка чыгат дежи булчу. Жок. Аны эже. Ютубка чыгат да бул эже. Жок. Тарбай жок. Ан жаман эле нерсе жок эже. Сүйлөп туруп койсоңуз эле жакшы болмок. Просто Кыргызстандан эми көпчүлүгү келе албай атат го азырча. Россия жаман болуп атыптыр, кыйын болуп атыптыр деп элечи. Мыйта чыгаппыз биз. Ой, ар жагынан чыгарсыз. Эмне жумуш кыласыздар эже өзү? Уялбай эле коңуздар эже ал. Жаман нерсеси жок. Эмне жумуш кыласыздар? Жумушуңуздар кандай болуп атат негизи? Документ жагынан кыйынчылык болбой атабы сиздерде? Мен гражданинмин. Гражданинсиз? Өзүмдүн үйүм бар. Өзүңүздүн үйүңүз бар. Вообще кыйынчылык жок Менде сизде. вообще проблем жок. Бул кыздарча? Семьябыз менен гражданинбиз. Бул кыз да гражданин. болот. Сиңдиңиз гражданин. Жок, өзүмдүн үйүмө регистрация коюп берип. Ресей коюп бергенсиз. Жакшы, эмне жумуш кыласыздар өзү? Поликлиникадан. Поликлиникада врач, Сестра-хозяйка. сестра хозяйка. Жакшы. Сиңдиңизчи? Кызым менен отурат. Кызым менен үйдө. Жок, үйдө Жакшы. эмес, кызым садикке барат. Азыр садиктен алабыз. Жакшы. Мейли эже, чоң рахмат сиздергечи. Өзү кыргыздардын көпчүлүгү эле уже гражданство алып калыптыр өзү карасаңарчы. Уже канча 4-5 адамдан сурадык, уже гражданство деп атат. Туугандар, азыркы учурда мына кыргыздар Волгоградский проспектте дагы көп. Волгоградский проспектке келдик. Азыр бул жактан дагы карайбыз эми ушул основной метродон чыккан адамдарды, анан бул жакта чайкана көп нерселер көп да мына жактачы. Азыр бул жакта бир кыргыз эже келатат, сурап көрөбүз. Эми көпчүлүк эжелер уялат экен туугандар. Биз эми как анабыз көрсөткүбүз келип атат, бирок бардыгы эле интервью бере бербейт экен. Бардыгы эле баягы сүйлөгөндөн уялат экен, балким дагы башка бир себептери бар. Кыргыз эже экен. Эже саламатсызбы? Кыргызсызбы? Бир-эки суроо берсек болобу сизге? Биз ютубка ролик тартып атканбыз. Ютубта баягы сел ушундай, Москвага келип иштесе болобу? Мындай кыйынчылык жокпу? Документ жактан баягы полицейскийлер кармап, анан штраф салатат деген нерселер кандай болуп атат? Ушул эле суроо. Москвага келип иштесе болбойт негизи, чынында эле. Чынында эле болбойт. Милиция кармайт, регистрацияң болуш керек. Болуш керек. Ол жок. Жашоо кыйын да. Ол жок кыйын. Силерде регистрацияңар барбы азыр? Бар. Бар. Канча жасап атасың? 8 миң. 8 миң. Канча, 1 жылгабы? Жок, 3 айга. 3 айга 8 миң жасатасың.
мындай азыр кирсеңер силерди мындай тосуп эмне сурап атат? Кармайт. Документ, кандай документ сурап атат? Регистрация, миграционный карта и трудовой договор. Трудовой договор сурап атат. Бардыгы акча турат алардын. Квартирада жашайсыңар. Эмне жумуш кыласыңар? Повар. Поварсыңар. Айлык кандай? Жакшы болот. Болот. Иштесе болобу негизи мындай өтүп эле мындай. Например, 2 жылга салыштырмалуу кыйын болуп калды өзү негизи. Ооба. Кыйын болуп калды. Кайсыл жагынан кыйын болду? Эмне кыйын болуп атат? Документ жагынан кыйын. Азыр документ жасаган документиңер чыгып атабы өзү базадан? Же алдап коюп атышабы? Алдап коюп. Өзүбүздүн кыргыздар эле жасап атат, бирок алдап коюп. Алдап коюп атышат. 8.000 алышат. 8.000 алышат, ошондо жасап бербей коюшат. Жок, жасап берет, бирок чыкпайт базадан. Чыкпайт базадан. Анда жасатпай эле жүрбөйсүңөр болчу. Бизди кармаса дагы болуп атат да. Жок. Если биз фальшивыйди бере турган болсок, аданамы А эгерде квартирага коюп же мындай бир уверенный квартирасына койбойт да бул. квартирасына эч ким койбойт. Канча жылдан бери Москвадасыңар? Мага 1 жыл болуп калды. 1 жыл болуп калды. 1 жылдан бери повар болуп иштейсиңер. Жакшы. Дагы эмне суроолорду берсе болот силерге? Каякта болосуңар? Өзгөндө. Өзгөндөн. Ушул метрде жашайсыңар силер, э? Жок, кызмынкиде. Бул жакта жумуш. Бул жакта жумуш. Жакшы. Чоң рахмат сизге. Биринчи жолу кыргыз кыз бизге ответ берип атат. Ошол туугандар. Негизи эле өзү документ жагынан проблема болуп атыптыр өзүчө. Эми бардыгын болгондо көрсөтүп беренге аракет кылдык туугандар. Анан кечке жүрө бергенге бизде деле убактыбыз жок. Кийинки роликтерден дагы көрсөтөбүз туугандар. Бүгүн эми ушунча аракет кылдык туугандар. Каналга катталып коюңуздар, анан ушул видеону башка салмасыздарбы? Кыргызсыздарбы? Кыргыз. Суроо берсек болобу силерге? YouTube'га бир аз ролик тартаттык эле. Кандайсыздар? Келе жаткан байрамыңыздар менен куттуктайбыз биринчиден. Кандай болуп атат? Россияда иштесе болуп атабы же кыйынчылык болуп атабы? Кандай болуп атат? Документ жактардан биздин основной вопросубуз келип иштесе болобу Кыргызстандан? Ушундай эле вопрос. Конечно, болот. Болот. Ар бир адамдын өзүнүн рискиси бар да. Рискиси Мисалы, бар. аракет кылыш керек да. Аракет кылыш керек. Мен ойлойм, биринчи келип бул регистрацияны жакшы жасатып алыш керек, алданбайчы. Таза ишеничти азыр кыргыздар өз алдап атпайбызбы мисалычы. Регистрацияны канча жасадык? Мен билбейм, мен азыр 8 деп айтат, мен жасатпай калганы көйүлөп, мен жактым уже. Несini? Бериңиз. Чоң рахмат андай же. Болуптур. Ошол, туугандар, эми видеонун аягында эмне деп айтам? Аракет кылып көрдүк, бардыгынан сурадык, дагы токтоп калбайбыз туугандар. Дагы дальше болушунча суроо аракет кылабыз. Анан регистрация боюнча туугандар, ишеничтүү адамдарга жасаткыла. Бул жака номер калтырабыз. Ошол адамдардан жасатып көрсөңөр болот туугандар. Биз советуем да. Видеонун аягындачы. Ошол видеону бөлүшүп коюңуздар. Кыргызстандагы баягы биздин мекендештерге жиберип коюңуздар. Барды көрүшсүн. Россиядагы абал кандай болуп атат? Эми биз бүгүн баягы өтө бир сонун кылып бир тасма тартып бере албасак дагы болгондой көрсөттүк деп ойлойм туугандар. Ошон үчүн деле бул нерсени Кыргызстанга группаларга, башка жактарга таратып, эми көрүшсүн туугандар. Абал ушундай экен. Негизинен бирок документ жактан кыйынчылыктар болуп атты. Бул Волгоградскийде деле өз кыргыздар негизи көп экен. Бул жактан ар бир уже 3-4 адам кыргыз реальныйчы. Өзүңөр деле байкап атсаңар керек. Өтүп аткандар баардыгы кыргыз, чыгып аткандар баардыгы кыргыз. Ошол өзү негизи документке так бололу туугандар. Документке так бололу. Кайсыл жерде болсок делечи, биз өзү бул жакта мигрант болуп иштейбиз. Бизге единственный нерсе бул документ эле керек. Анан ошону деле баягы көпчүлүк кыргыздар баягы алдагандар көп болуп атыптыр туугандар. Биринчи тактагыла туугандар, анан через тааныштар аркылуу кылсаңар бул жакшы болот. Через тааныштар аркылуучу билген адамдарга жасасаңар жакшы болот. Анан тааныбаган эле бир жерге алып барып алып берип, анан менин бир дос балам ушинтип Кыргызстанга депорт болуп кеткен. Ошол балдар болсо баягы телефон чалса жок, ал бул да ар нерсени сүйлөпчү. Мындай серьезный адамдарга бергиле документиңерди бере турган болсоңорчу. Тааныштыра, сурап, билип, көптөн бери жасап жүргөн адамдарга бергиле болбосо, же болбосо тааныган адамдарга бергиле. Анан алданып калып, ар түшкөн сайын эле 10 000 бере бергенде бул жакта биз миллиондогон акчалар тапкан жокпуз. Бардыгыбызды ушул көрүп атасыңар, повар болуп иштейбиз, такси болуп иштейбиз, курьер болуп иштейбиз, же болбосо дворда иштеп атабыз, стройкада иштеп атабыз туугандар. Кийинки роликтерде буюрса стройкага барып деле бир стройкада иштегендерден ролик тартып көрөлү, ошолордон делечи. Ошол туугандар. Бардыгыңыздарга видеонун аягына чейин көргөнүңүзгө чоң рахмат. Лайктардан сөзсүз түрдө басып коюңуздар, каналга катталып коюңуздар. Буюрса Россияда болуп аткан маалыматтар боюнча силерге кабардар кылып турганга сөз беребиз туугандар.